Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн силер менен Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1-мектеп гимназиясынын мугалими Тагаева Паризат Аралбековна Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы, Кыргызстандын аймагындагы көчмөн жана отурукташкан цивилизациялар менен таанышууну баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы кыргыздардын байыркы ата-бабаларынын цивилизациясы. Сабагыбыздын максаты бүгүн окуучулар биз менен Кыргызстандын аймагындагы цивилизациянын башаты менен таанышат, сактардын, усундардын, хундардын, давандыктардын цивилизациясынын алкагында кыргыздардын калыптанышын үйрөнөт. Сабакта колдонуучу негизги түшүнүктөр: таш доору, Андронов маданияты, Чусть маданияты, сак, усун, хун, аргымак, дулдул түшүнүктөрү. Кыргызстандын аймагында дагы алгачкы адамдар жашаган. Ал мезгил таш доору деп аталат. Биз таш доору жөнүндө өтүлгөн сабактарда кенен маалымат алганбыз. Бул узакка созулган доору болуп, эмгек куралдары таштан жасалат. Таш доору байыркы таш доору, палеолит, ортоңку таш доору, мезолит жана жаңы таш доору, неолит болуп бөлүнөт. Таш доорунда адамдар өсүмдүктөрдүн тамырлары жана жер жемиштери менен тамактанышкан. Жапай айбандарга аңчылык кылышып, этин чийки жешкен. Байыркы адамдардын таш куралдарын көрүп турасыңар. Таш куралдары дагы улам өнүгүп турган. Бул жерде миздүү, учтуу таш куралдарын көрүп турасыңар. Байыркы адамдардын тиричилик үчүн колдонгон таш куралдары Кыргызстандын көп жерлеринен кездешет. Алсак, Нарын аймагындагы 10 арча суусунун жээгинен, Баткен аймагындагы Кожо Бакырган сай жана Селүнкүрдөн, Ысык көл аймагындагы Саламат балыкчы шаарына жакын жердеги Саламат булактан, Ош аймагынын Алай өрөөнүнөн дагы таш куралдары табылган. Алар одоно жасалган учтуу таш куралдары болуп эсептелет. Мынакей Кожо Бакырган сайдан табылган таш куралдары, а бул жерде Алай өрөөнүнөн табылган таш куралдарын көрүп турасыңар. Байыркы адамдардын эмгек куралдары бара-бара жакшырып, колодон жез менен калайдын эритмеси, курал жарактары жасаганга үйрөнө башташкан. Коло доору биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта башталып, 1-миңжылдыкта бүткөн. Кыргызстандын аймагында биздин заманга чейинки 12-8 кылымдарда коло доору өзгөчө өнүккөн. Мына бул жерде археологиялык казуулардан табылган эстеликтер, колодон жасалган ороктор биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Чүй жана Ысык көл өрөөнүнөн табылган орок. Ал эми бул жерде Буурусун, Ак Бешин шаар калдыгынан табылган. Бул жерде дагы ошол коло доорунда байыркы адамдардын эмгек шаймандарын көрүп турасыңар. Коло доорунда адамдар мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Ошону менен катар эле дыйканчылык кылып, эгин эгишкен. Коло доорундагы табылган археологиялык казуулар кайсы жерлерден табылган? Өзгөчө Нарын аймагынын Кочкор өрөөнүндө, Ош шаарындагы Сулайман тоонун этегинде жана Жалал Абад областынын Тогуз-Торо районунан табылган. Өзгөчө белгилей кете турган нерсе, коло доорунда адамдарда аска беттерине таштарга сүрөт чегүү өнөрү аябай өнүккөн. Ошону жакшы өздөштүрүшкөн. Бул өнөр байыркы адамдардын искусствосу катары калыптанган. Кыргызстандын Тогуз-Торо аймагында Саймал таш сүрөт галереясы жайгашкан. Анда 1000ден ашуун таштарга чегилген сүрөттөр тартылган. Сыймыктана турган жагы, бул дүйнөдөгү эң чоң галерея болуп эсептелинет. Мына бул сүрөт Саймал ташта чегилген сүрөттөр. Кийинки маселебиз Кыргызстандын аймагынан табылган байыркы алгачкы маданий цивилизациялар. Булар жалпы эле Борбордук Азияга таандык болгон Андронов маданияты менен Чусть маданияты. Бул жөнүндө биз мурунку өтүлгөн темаларда караганбыз. Ошентсек дагы эске салып коелу. Андронов кыштагынан табылган бул Батыш Сибирдеги азыркы Хакасия, Ачинскийге жакын жерде. Ошон үчүн бул маданиятты Андронов маданияты деп коет. Ал эми Чусть маданияты Өзбекстандын Наманган областындагы Чусть кыштагынан табылгандыктан ошол жердин аты менен аталып калган. Андронов маданияты бул мал чарбачылыгы менен алектенишет, ошон үчүн малчылык маданияты. Аз өлчөмдө бирок жер иштетишкен.
Алар кен өндүрүп, металл иштетишкен, чоподон идиштер жасашкан, жүндөн кестеме токушуп, териден кийип тийишкен. Чуз маданиятынын айырмачылыгы булар дыйканчылык кылышкан. Буудай, арпа, таруу, сулуу өстүрүшкөн. Кол өнөрчүлүк жакшы өнүккөн. Үстү жабылган жер тамдарда жашашкан. Суу жээктерине турак жайларды курушкан. Бул маданиятка тиешелүү эстеликтер, турак жай орундары өтө аз изилденген. Сактар. Биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда сак деп аталган уруулар жашаган. Сак деген түшүнүк эркин адам, күчтүү эркек, жоокер дегенди билдирет. Ошондой эле сак бол маанисинде дагы түшүнсө болот. Орустун чыгыштануучусу, белгилүү этнограф Николай Александрович Аристов кыргыздар генеалогиялык жактан сактар менен байланыштуу деп караган. Окумуштуулардын изилдөөлөрүндө сактар азыркы түрк түздүү элдердин, анын ичинен кыргыздардын ата бабалары катары эсептелинген. Жаратылыш шартына ылайык Кыргызстандын түндүгүндө жашаган сактар көбүнчө мал чарбачылыгы менен, ал эми түштүгүндө башкача айтканда ферганалык сактар болсо дыйканчылык менен алектенишкен. Археологиялык казууларда көбүнчө сактарга тиешелүү 3 буттуу казандар, курмандык чалуучу такталар, шам-чырактар табылган. Археологиялык табылгалардын ичинен сак зергер усталарынын колунан жаралган колдуктар чоң кызыгууну туудурат. Мына бул жерде зергер усталардын иши. Алар алтындан, күмүштөн жана колодон айбанаттардын сүлөкөттөрүн түшүрүшкөн, жасашкан. Мындай өнөр сактарда эң жогорку деңгээлде өнүккөн. Алтында жасалган сак жоокери мына Эрмитаж музейинде. Куштун элеси түшүрүлгөн алтын бляха биздин заманга чейинки 5-3 кылымдарда кетмен төбө өрөөнүнөн табылган. Бул жерде жана айттык биз, алар жан жаныбарлардын сүлөкөттөрүн жасаган деп. Бугунун сүлөкөтү алтындан жасалган. Ал бул жерде алтын короздун элеси биздин заманга чейинки 6-4 кылымдарда кайрак көрүстөнүнөн кетмен төбө өрөөнүнөн табылган. Сак урууларын падыша башкарган, бирок ал падыша аксакалдар кеңешине баш ийген. Биздин заманга чейинки 5-кылымда сактардын коомунда социалдык теңсиздик пайда болгон да. Башкача айтканда, ушул жердеги көрүстөндөр аркылуу, мүрзөлөр аркылуу биз социалдык теңсиздикти аныктай алабыз. Көбүнчө баалуу буюмдарды мүрзөлөрдүн ичинен табышкан, курал жарактарды табышкан. Анан ушул мүрзөлөрдүн ичинен чоң дөбө мүрзөлөр көбүнчө падышаларга, уруу башчыларына жана даңазалуу аскер жетекчилерине таандык болгон да. Алардын ичинен дагы мындай баалуу буюмдар табылган. Ошентип эле бул социалдык теңсиздик болгондугун ошол буюмдар өзү далилдеп коет. Негизинен бул түндүк жакта көбүрөөк, Кыргызстандын түндүгүнөн көбүрөөк табылган мындай мүрзөлөр. Бизде жакшы эле изилдөөгө алынган. Башкача айтканда, бул ошол сактардын цивилизациясы жөнүндө эң баалуу маалыматтарды бере алат. Кийинки маселебиз Усун мамлекети. Биздин заманга чейинки 3-2 кылымдарда азыркы Кыргызстандын аймагында Усун деген уруулар жашаган. Усун аталышы 10 урук эл дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле узун, бойлуу, албеттүү, күчтүү маанисин дагы билдирет. Орус окумуштуусу жана белгилеп өткөндөй эле белгилүү этнограф жана чыгыштануучу Николай Аристов усундар кыргыздардын түздөн-түз ата бабалары болгон деп белгилеген. Алар Ысык көлдөн Балхашка чейинки аймакты ээлеген. Бул жерлерде усундардын кыштактары болгон. Мамлекетинин борбору Чигу шаар болгон. Булардын мамлекетин дагы падыша башкарган, падышасы кадимкидей эле сактар сыяктуу эле аксакалдар кеңешинин көзөмөлүндө болгон. Болгону булардын падышасы Күн бий же Күнбах деген титулду алып жүргөн. Күнбахтын бийлиги мураска калган, укумдан тукумга өткөн башкача айтканда. Күнбахтын өзүнө тиешелүү 10 000 жоокери болгон. Усундардын мамлекети күчтүү болгондуктан аны менен чектешкен Кытай жана Хун мамлекеттери эсептешип турушкан усундар менен. Алар көчмөн, жарым көчмөн турмушта жашашкан. Негизинен мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Ошону менен бирге эле дыйканчылыкты дагы, кол өнөрчүлүктү дагы жакшы эле өздөштүрүшкөн.
Анан усундар чоподон карапай идиштерди жасашкан. Бул Кыргызстандын аймагынын көп жерлеринен табылат. Ошондой эле жана айтылгандай эле сактардыкындай эле 3 буттуу казандары да болгон, колодон жасалган. Мына ушундай ар түрдүү шаймандарды жасап жетишкен экен. Негизинен усундар менен сактардан бири-биринен айырмаланган эмес булар. Усундар сактар сыяктуу эле ыйык жерлерден жаратканга, улуу күчкө сыйынган, адамдардын жаны түбөлүк жашайт деп ишенишкен. Хундар жөнүндө айта турган болсок, тарыхый булактарда хундар биздин заманга чейинки 3-кылымдан баштап эскерилет. Хун түшүнүгү күн эли, күнгө жакын, бийик тоодо жашаган эл деген мааниде айтылат. Бул мезгилде хундар Кытайдын түндүк аймактарын ээлеп жашашкан. Ошол Кытайдын Хуанхэ дарыясынын жээгинде, түндүк Хуанхэ дарыясынын түштүгүндө Ордос деген жерди мекендешкен экен. Мына ошол Ордос деген жер мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө өтө ыңгайлуу болгон экен да. Хундар боз үйлөрдө жашашкан. Ошо мал чарбачылыгына ылайыктуу болгон боз үйдө жашоо дагы буларга боз үй, сымал үйлөр деп коебуз. Негизинен эт, сүт менен азыктанышкан экен. Илимий изилдөөлөрдө хундар кыргыздардын ата бабалары болгондугу далилденген. Биздин заманга чейинки 3-кылымдын башында хундардын падышасы Түмөн Шаны Теңир Кут чачырандык хун урууларын бириктирген. Ал көчмөндөрдүн кубаттуу мамлекетин негиздеген. Биздин заманга чейинки 209-жылы Түмөн Шанүйдүн көзү өткөндөн кийин анын уулу Модеге бийлиги өткөн. Ал атасы түптөгөн мамлекетти кубаттуу империяга айлантуу үчүн аракет жасайт. Ошол мамлекеттин урууларынын санына жараша 24 административдик аймактарга бөлөт. Хундар кыска мөөнөттүн ичинде эле түндүгү Алтайга, чыгышы Тынч океанга, батышы Жетисууга чейинки кеңир аймакты өзүнө карап алган. Биздин заманга чейинки 201-жылы Чыгыш Тянь-Шаньдагы кыргыз ээлиги дагы хундардын империясынын курамына кирген. Ушундан соң Моде 300 000 аскер топтоп, биздин заманга чейинки 198-жылы ал мурдатан эле каршылашып келген кытайларга кол салган дагы өздөрүнүн мекени Ордосту кытайлардан бошотуп алган. Андан кийин Кытайдын азыркы борбору Пекин шаарына чейинки аймакты басып алып, Кытай императору Модеге өз кызын берип, чоң суммадагы салык төлөө менен тынчтык келишимин түзүүгө аргасыз болгон да. Биздин заманга чейин 174-жылы Моде Шаны дүйнөдөн кайтат. Ошондон кийин бийлик анын тукумдарына өткөн. Бирок алар ичара бийлик талашып, чатакташып, натыйжада Моде түзгөн империя биздин заманга чейинки 51-жылы 2-ге бөлүнүп, бара-бара өзүнүн күчүн жоготкон. Хундардын тарыхы андан кийин 5-кылымда Даңазалуу Аттила баштаган гундардын Европадагы цивилизациясы менен уланган. Мына Аттиланы көрүп турасыңар. Ал эми гундардын келиши менен Европада кулчулук жоюлуп, өнүгүүнүн жаңы цивилизациялык жолу башталган. Даван мамлекети окуу куралында Дабан мамлекети деген аталыш менен дагы аталып жүрөт. Негизинен Дабан бирдей эле колдонула берет. Бул биздин заманга чейинки Фергана өрөөнүндө 2-1 кылымдарда өкүм сүргөн мамлекет болуп эсептелинет. Даван деп аталат. Мамлекеттин борбору Эрши шаары болгон. Эрши шаары. Бул ушул Даван мамлекетинин калдыктары мынагы Ош областынын Араван районунда жакын жерде Ородөбө деген жерде сакталып калган да. Даван сөзү өзү ажайып кооз деген сөздү билдирет экен да. Чындыгында Даван мамлекети аймактаган, ээлеген жер өтө кооз жер болгон. Азыр деле кооз жер өзгөчөлөнүп турат. Мамлекетте 300 000 адам жашаган. Өлкөнү падыша башкарган. Анын бийлиги аксакалдар кеңешинин көзөмөлүндө болгон, сактар, усундар сыяктуу эле. Мамлекеттин аймагында 70 шаарча жайгашып, ар бир шаарчанын өзүнүн башкаруучусу, аскерлик күчтөр болгон. Давандыктар негизинен дыйканчылык менен алектенишкен. Жасалма сугат тармак өнүккөн. Мына ушул давандыктардын өзгөчө артыкчылыгы. Азыркы Фергана өрөөнүн алып көргүлө, Ош аймактары, ушул жактарды элестетсеңер, мына илгерки Даван мамлекетинин орду ушул жакта да.
негизинен булар дыйканчылык кылышып, күрүч, буудай, жүзүм, пахта жана бейде өстүрүшкөн экен да. Анан давандыктардын бир айрым өзгөчө бир айырмаланган, даңазалана турган белгиси, бул өзгөчөлүгү бул даван аргымактары менен байланыштуу экен да. Негизинен булар ушул күчтүү жылкынын, мыкты жылкынын түрлөрүн өстүрүшкөн экен. Даван аргымактары күлүктүгү, сымбаттуулугу менен өзгөчөлөнүп турган экен. Бул аргымактарга аябай башка төбөлдөр, коңшу мамлекеттердин төбөлдөрү суктанышып көз артышкан экен. Аябай жогору бааланган экен. Эл башчылары, ардактуу адамдар гана кастарлап минген экен бул аргымакты. Мына ушул даван, мына силер сүрөттө көрүп турган аска аравандагы аска беттерине чегилген сүрөт бул. Ушу аравандан тышкары Сулайман тоодо дагы ушундай аска беттерине чегилген ушул даван аргымактарынын сүрөттөрүн кездештирүүгө болот. Даван мамлекетинин дагы бир артыкчылыгы бул Улуу Жибек жолунун боюнда болгон да. Соодага дагы, соода мамилелери дагы бул жерде өнүккөн. Анан батыш менен чыгыштын маданиятынын үлгүлөрү жакшы өздөштүрүлүп, мына ушул жерде аралашкан батыш-чыгыш маданияты. Ферганада өнүккөн, Фергана бул өнүккөн, аябай өнүккөн мамлекет болгон өз мезгилинде. Ушул мамлекетти басып алуу максатында Кытайдын хан династиясы биздин заманга чейин 105-101 жылдары согуштук жортууларды уюштурушкан. Давандыктар өтө намыскөй болушкан экен да. 4 жылдын ичинде согушуп отуруп өздөрүнүн көз карандысыздыгын коргоп калышкан экен. 6-кылымда давандыктар түрк каганатынын курамына кирген экен. Мына азыркы Кыргызстан түштүгүн алайлы. Мына ушул түштүктөгү эмгекчил элибиз давандыктардын жер иштетүү ыкмаларын мурастап калышкан. Мына балдар, ошентип биз давандыктардын дагы артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн билдик. Сактарга, усундарга караганда буларда кичине өзгөчө белгилей турган өзгөчөлүктөр бар экен. Эми аргымак, дулдул деп атабыз. Мына ушул аргымак, дулдулга да кичине токтолуп өтөлү. Аргымак бул асыл тукум минги жылкынын байыркы аты экен. Ал эми дулдул бул канча чуркаса дагы чарчап чалыкпаган аргымак экен да. Мына ушундай аргымактар менен давандыктар көптөгөн жеңиштерге, ийгиликтерге жетишкен, өз мекенин сактап, коргоп, душмандардан коргоп турушкан. Башка чектеш мамлекеттер, көз арткан мамлекеттер дагы мына ушул давандыктардын ушундай аргымактары болгон үчүн кол салуудан, басып алуудан кичине айбыгып турушкан экен өз мезгилинде. Жыйынтыктап айтканда, кыргыздар өздөрүнүн ата бабалары болуп эсептелген сактардын, усундардын, хундардын жана давандыктардын цивилизациясынын алкагында калыптанып өнүккөн экен. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап алалы. Бышыктоодо төмөнкү суроолорго көңүлүңөрдү бурам. Биринчи, Кыргызстандын аймагында алгачкы адамдар качан мекендеген? Экинчи суроо, сактардын чарбачылыгы жана маданияты эмнеси менен айырмаланат? Үчүнчү, усун мамлекет кайсы аймакта жайгашкан жана анын борбору кайсы шаар болгон? Төртүнчү, Кыргызстандын ээлиги Хундардын империясынын курамына качан кирген? Бешинчи, давандыктар эмнеси менен даңазаланган? Эмесе балдар, биз жоопторду дагы таанышып чыгайлы. Силер ойлонуп жооп бергенге аракет кылып көрдүңөр. Эми өзүңөр берген жообуңарды текшерип көргүлө. Демек, Кыргызстандын аймагында алгачкы адамдар таш доорунда эле мекендеген. Кыргызстандын түндүгүндөгү сактар көчмөн мал чарбачылыгы менен, ал эми ферганалык сактар дыйканчылык менен алектенишкен. Зергерчилик өнөрү эң жогорку деңгээлде өнүккөн алардын. Усун мамлекети Ысык көлдөн Балхашка чейинки аймакты ээлеп, борбору Чигу шаары болгон. Биздин заманга чейинки 201 жылы Чыгыш Тянь-Шандагы кыргыз элиги хундардын курамына кирген. Давандыктар күлүктүгү жана сымбаттуулугу менен өзгөчөлөнгөн аргымактар менен даңазаланган. Ошентип үй тапшырмасына жетип келдик.
Балдар, биз тарых сабагынан карта менен иштөөнү аябай мыкты өздөштүрүшүбүз керек. Бүгүн биз Кыргызстандын аймактарынан таш куралдары табылган жерлерди картадан таап белгилейбиз. Кыргызстандын аймагындагы байыркы ата бабалардын цивилизациясынын өзгөчөлүктөрү кандай болгондугун ойлонуп талкуулайбыз. Мында биз азыркы мезгилде аралыктан байланышып жаткандыгыбыз үчүн мени менен жана бири-бириңер менен байланышып теманы талкуулоого болот. Түшүнүгүбүздү бири-бирибизге айтып берсек болот. Түшүнбөгөн суроолор болсо, мага аралыктан кайтарым байланышка чыгып, суроолорго жооп берүүгө даярмын. Үй тапшырмасы экинчи бул төмөнкү таблицаны улантып толтурасыңар. Таблица 5 бөлүктөн турат. Мында биринчи уруулар, мамлекеттер, алардын ээлеген аймагы, башкаруу системасы, чарбачылыгы, археологиялык табылгалар табылган аймактарын белгилейсиңер. Бирөөнү иштеп көрөлү. Демек, сактар, ээлеген аймагы Борбордук Азия мейкендиги, башкаруу системасы аксакалдар кеңешине баш ийген падыша башкарган, чарбачылыгы көчмөн мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишкен, археологиялык табылгалар Кыргызстандын түндүгүнөн табылган. Силер окуучулар андан ары Даван мамлекетин, Хон мамлекетин, усундарды ушундай улантып таблицаны толтуруп келесиңер. Эми балдар, биз азыр аралыктан байланышып жатабыз. Силер менен мен көбүнчө Classroom'да иштегендиктен Classroom аркылуу тесттик тапшырмаларды жөнөтөм. Мына төмөндөгү тесттик тапшырмалар 6 суроодон турат. Иштеп белгилейсиңер. Жооп мага өзү канчалык туура деңгээлде белгилегениңер мага өзү Classroom'дан белгилүү болуп калат. Мээрим, сүйүү, ишеним адамдын жан дүйнөсүнүн кыймылдаткыч күчү. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Ушул теманы жакшылап окуп, өздөштүрүп, жан дили менен берилип Кыргызстандын тарыхын өздөштүрөт деген ишенимдемин. Эмесе ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.